Чекит медиа жана өнөктөш редакциялар болуп, алдамчылыктын ондогон түрүн ачыктап бергенбиз. Ага карабай улам кайра башка түрү чыгып, шуулундар элдин акчасын шыпырууда. Сиздер менен мен Айкүмүш жакынкы мүнөттөрдө шуулундуктун жаңы түрлөрүн тизмектеп берем. Бул видеону аягына чейин көрүңүз. Сиз чет өлкөгө чыгууну пландап жатсаңыз, интернет тармагында виза жасап беребиз деген сыяктуу жарнамаларды көп эле кездештирсеңиз керек. Алардын арасында шуулундардагы болуп калышы толук мүмкүн. Виза жасап беребиз деп акча алгандар. Алар өздөрүн интернет тармагында жарнамалап, кардарлардын ишенимине кирип, кандай жагдай болбосун виза жасап беребиз деп убадалашат. Документтердин чыныгы же жасалма экенин эч ким текшербейт. Колуңузга тийген документ жасалма болуп, таптакыр жарабай калышы дагы мүмкүн. Чет жакка чыгууда мындай шуулундардын тузагынан сак болуңуз. Сизге телефон аркылуу 1,5 акча сурап байланышса, ал сиздин таанышыңыз болбой да калышы мүмкүн. Алар сиздин таанышыңыз, тууганыңыз болуп байланышып, ооруканага түшүп калдым, же болбосо шеринеге акча керек эле, же жол кырсыгына учурадым деген сыяктуу ар түрдүү амал колдонушат. Сиздин жакыныңыздын WhatsApp тиркемесин бузуп кирип, анын атынан дагы акча сурашы мүмкүн. Кимде ким акча сурап кайрыла турган болсо, которуудан мурда чын эле ошол адам өзү байланышып атканын тактап билип алганыңыз оң. Эч кандай экзамен тапшырбастан айдоочулук күбөлүктүү акча берсеңер эле жасап беребиз. Күбөлүк жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын базасынан дагы чыгат деп убадалаган шуулундуктун түрү дагы бар. Баракчаларына айдоочулук күбөлүктүү алгандардын сүрөттөрүн жайгаштыруу менен кардарларды кайырмакка илишет. Ал эми чынында бул сүрөттөр интернетте ар кайсы колдонуучулар тарабынан жүктөлгөн болот. Шуулундардын түрдүү схемалары жашоонун бардык тармагын ээлеп алгандай. Керек болсо батыр издеп атып дагы түрдүү агенттиктер менен байланышкан учурда дагы алар капчыгыңызды кагышы мүмкүн. Лалафо, Instagram, TikTok тиркемелеринен мындай агенттиктер дайым эле анык маалымат бере бербесин эске алуу керек. Алар буга чейин интернетте жарыяланган батирлердин сүрөттөрүн өздөрүнүн баракчаларына жүктөп, кардарлардан акча талап кылышат. Акчаны алган соң кардарларды атайын WhatsApp жана Telegramдагы группаларга киргизип, ижара тууралуу маалымат беришет. Бирок чынында бул батирлер Бишкекте эмес, Ташкентте берилген учур болот, же таптакыр эле ижарага берилбеши мүмкүн. Мындай ортомчулар батир издеген адамдардын капчыгын каккан учурлар көп экенин биз бул материалды даярдаганда көрөрмандардын комментарийлеринен улам биле алдык. Шуулундуктун түрдүү амалдары муну менен эле чектелип калбайт. Telegram каналдагы түрдүү тематикалык группаларга дары-дармек же буюм алуу максатында жаза турган болсоңуз, сиздин жеке катыңызга белгисиз колдонуучулар байланышы толук ыктымал. Алар керектүү буюм менде бар, бирок жеткирүүдөн мурда анын жарым акчасын котор деп айтышат. Бирок бул учурда дары-дармек же буюм сиздин колго жетеби, же жетпей калабы, эч ким кепилдик бере албайт. Telegram каналдын колдонуучусу номерин жашыра алат, жана аккаунттун атын өзгөртө алат, же жөн эле сизди блоктоп кое алат. Бул учурда которгон каражатыңызды дагы, сизге керектүү буюмду дагы ала албай каласыз. Telegram группаларынан буюмдарды, дары-дармектерди алууда эле эмес, криптовалютаны алмаштырууда дагы шуулундардын колуна түшүп калышыңыз мүмкүн. Сиз группага криптовалютаны алмаштыра турган болуп жазып калдыңыз дейли. Анда алдамчылар сиз менен байланышып, керектүү акча алмаштыруучу жайга дагы жөнөтүшү толук ыктымал. Ишенимге кирип, ири суммадагы акчаны алган соң сизди блоктоп жок болуп кетиши мүмкүн. Эске салсак, буга чейин Чекит медиа ушундай жол менен заматта 4 миллион сом каражатын алдырган ишкердин окуясын чагылдырган. Бул тууралуу кененирээк биздин YouTube каналдан көрө аласыз. Ал эми сиз шуулундуктун кайсы түрүнө туш болдуңуз эле? Деги эле алдамчылыктын кандай жолдору менен көп кездешесиз? Бул тууралуу пикир калтырыңыз. Чекит медиа жалган маалымат жана манипуляция менен дайыма күрөшүп келет. Биздин каналга катталып, чындыкты билиңиз. Сиздер менен мен Айкүмүш болдум. Көрүшкөнчө.